Ысык көлдөн 210 күндүн ичинде 22 тонна 506 килограмм таштанды жана 162.300 метр балык уулоочу тор чыгарылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Суучулдар Ысык көлдө 13-14 ноябрь күндөрү балыкчылардын эски жана жаңы торлорун чыгарып, кармалган балыктарды сууга кое беришти. Белгилей кетсек, көлдү тазалоо иштери президент Садыр Жапаровдун жарлыгынын негизинде аткарылууда. Юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу кызматы тарабынан соттолгон жарандын түзөтүү абагынан качуусуна бөгөт коюлду. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда соттолгон адам качып кетүү максатында тосмодон өтүүгө үлгүргөн. Ал конвой менен коштоп жүрүү милдеттерин аткарган департаменттин аскер кызматкеринин бир нече эскертүү огунан кийин кармалган. Бул факты боюнча ЖАКтын тергөө башкармалыгы тарабынан кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. 15 ноябрь күнү болжол менен саат 20:59 чамасында Токмок шаарынын Жантаев колхозная көчөлөрүнүн кесилишинде Volkswagen Passat үлгүсүндөгү унаа күн батыштан чыгышты көздөй бара жатып, рулга ээ боло албай карама-каршы тилкеге чыгып, Honda Odyssey унаасы менен сүзүшкөн. Алдын ала маалымат боюнча жол кырсыкта Volkswagen Passat унаасынын мотор жагынан түтүн чыгып, жолду көрбөй калган. Кырсыктан кийин унаа күйүп кеткен. Жол кырсыктын кесепетинен Honda Odyssey унаасынын 2 жүргүнчүсү жана Volkswagen Passat унаасынын айдоочусу Токмок шаарынын аймактык ооруканасына жеткирилди.